Мына мен сиз өзүңүз жакшынакай пример айттыңыз да. Бизге швейный цехтер бизге отчет бербей кыйнады эле. Анан биз электроэнергия жагынан, биз счетчик жагынан биз аларды мажбурладык депчи. Туура. Электроэнергия күйгүзүп атабы? Жумуш болуп атат. Электроэнергия күйгүзгөн жокпу? Жумуш жок. Буну оңой эле текшерип коюш. Мен бул айтканым, Кыргызстандан канча акча чыкты, канча кирди, ошол жерден да анализ чыгарса болот. Бул оор болушу мүмкүн сиздерге. Бирок кандайдыр, эгерде Кыргызстандан акча көбүрөөк чыгып кеткен болсо, значит импорт көбөйүп кетет. Эгер акчабыз экспорттан, сырттан жактан келип аткан болсо, значит экспорт көбөйүп атат, же азайып атат. Ошол жерден бир дал келе турган бир сводный анализ чыгып калышы мүмкүн да. Ошол жактан аябай мындай өкмөткө дагы, негизи мамлекетке дагы аябай мындай жардам болот да. Анан кийин дагы экинчи, банк аркылуу эмес дагы чыгып аткан акчалар көп. Мисалы сиз билесиз, Оштон Кытайга пакетке салып алып кетип атышат. Бул дагы перевод, мындай айтканда. Анан биздин таможня Манас аэропортун, Ош аэропортун Россия же башка жака кетип атканда чөнтөккө салып акча алып кетип атышат. Ал дагы өзүнчө тиги статистикага кирбей турган маалыматтар да. Ошончо ошол жактан дагы биз чогуу мындай иштешип, чогуу алып барсак, мен ойлойм. Анан мына мен эмне үчүн мен сурадым баягы экспорт импорттучу. Азыр айтып кетпедиби? Импорт, мына 70% импорт. Бул официальный статистика тапшырылган. А неофициальный импорттор дагы көп бар да. Мисалы Талас жактан азыр ЕАЭС киргенден кийин же туура айтты, аябай кыйналып атышат азыр. Жок да таможнялар. Декларация тапшырылбай атат, жок дейсиз. Пограничниктер, жөн эле печать басып коет да кирип кетет. Болду, статистика бербей атат отчетто. Ал жерде укмуш неофициально кирип аткан товарлар.